Негизи мен өзүм маданият кызматкери болгондон кийин актёрмун. Маданиятка көбүрөөк көңүл бурсак, маданият тармагында иштеген ишмерлерге көп жылдан бери жаш болгону менен 2-3 баласы менен общежитияда жашагандар бар. Хоздордо жашагандар бар. Негизи эле театр актерлору эмес, кинодо дагы, бул ансамбльдарда аябаган көп мындай бир таланттуу жаштар бар. Ошолорго колдоо көргөзүш, аларга бир жөлөк болуп, жөлөк пул төлөп, бир кандайдыр бир жашоосун жеңилдетүү максатында өзү мына күч структурасындагыларга, мугалимдерге, врачтарга деп дагы бир үйлөр курулуп, кандайдыр бир жеңилдетүүлөр берилип жатат. Мен дагы ушу каалаганым маданият кызматкерлерине көбүрөөк көңүл бөлүп, ошону колдош керек. Эмнеге дегенде биздин тилибиз, биздин маданиятыбыз бул деген акыркы орунда турбаш керек. Эң негизгиси биз ушу маданиятка дагы чоң салым кошуп көңүл бурсак, менин оюмча эң жакшы болот.